тұрғындары, ардақты ағайын туғандар, өзіңіздер білгендей, Қарақол шаһары тарихи жана маданий мұрастары табиғи боздугу менен бүтүндөй Азияга көз карандысыз мамлекеттер рейтингинде жакшы белгилүү. Бүгүн ошол көл буласынын борбору туристтердин сүйүнчү шаарынын көрүүнү келген айкалдуу жолдо эми минтип заман талабына ылайык оңдоп түзөлгөнү көрүп, жаңы жашоого ээ болуп отурган стадиондун ачылышына күбө болуп, толкунданып турабыз. Стадионду реконструкциялоо бул келечекке да курулуш эмес, бул келечекке жаштарыбыздын ден соолугуна жана массалык спортто өнүктүрүүгө инвестиция десек жаңылышпайбыз. Ошондуктан Каракол шаарыбызга айрымдуу маанай тартуулаган мындай мыкты самалык менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктайм. Stadion бул жок гана оюн салаты эмес. Бул жаштарды сергек жашоого үндөочү, спорттун түрлөрү менен машыгып, ден соолугун чыңдоочу, жаңы журт жолдук, ар кандай мектептерде концерттик иш-чараларды өткөрүүчү жана эң баштысы спорттук күрөштүн аренасы гана эмес, биримдикти, ынтымакты жана мекенчиликти чыңдоочу ордо десем жаңылышпайм. Алгач бул стадиондун тарыхына бир аз токтоло кеткенди. 1965 жылдары иликтөө иштери жүргүзүлүп, Ысык-Көл аймагынын Каракол шаарына чоң спорт комплекси куруу маселеси сунушталган экен. Мына ошол сунуштун негизинде 1969 жылы Каракол шаарына стадиондун курулушу башталып, ал 1974 жылы аякталган. Тилекке каршы мына ошондон тарта стадиондо капиталдык оңдоо иштери жүргүзүлбөй, соңку жылдары футбол оюн саласы керекчен четталган. Жергиликтүү эл туристтик шаардын көзгө бадырайып көрүнгөн жайынын мындай акыбалга келишине кабатыр болуп, бир катар жогорку органдарга катардуу дагы, ооз-эки дагы кайрылып келишкен. Кыргызстандын өнүгүшүнө сергек оюн жүктөрлөр жаш муундар сөзсүз түрдө спорт менен машыгуусу кажет экенин баса белгилеп келишкен. Кыскасы, бул стадионду оңдотууга коомдук муктаж айланган. Мындан 2 жылдык илим-билими, маданияты, туризмдин очогу болуп келген бул шаардын стадионундагы геништүү абалды чектетүү үчүн республикалык бюджеттен тиешелүү каражат бөлүп, капиталдык оңдоо иштерин жүргүзүүгө тапшырма берген. Капиталдык оңдоо менен футболду жана жалпы спорт өнүктүрүү, сергек жашоо образын каналдоо, жаштарды денекалия жана спорт менен жигердүү машыгууга чакыруу тапшырмасы койгон. Бул 3380 көрүүчүгө ылайыкталган стадиондо баардык шарттар эске алынды. Азыр стадион толук менен эл аралык стандарттарга жооп берет. Административдик жайлар, медиа зоналар, медициналык, калыстар, допинг көзөмөл бөлмөлөр жана башка техникалык бөлмөлөр баары жаңыланды. Ошол менен бирге 200ден ашык токтотуучу жайы дагы каралган. Стадионго чоң LED экран, мындан сырткары дагы бир өзгөчөлүк, биринчи жолу стационардык бар системасы коюлду. Оюндарды кечинде өткөрүш үчүн Кыргыз футбол биримдиги тарабынан стадионго негизги жарык берүүчү бийик мунаналар орнотулду. Оюн саласынын гибриддик аязы жаңыртылып, көкчөптү сугаруу автоматташтырылды. Сугаруу системасы үчүн 135 метр тереңдиктен буруклап суу чыгарылып, 210 метр көлөмүндө жаңы резервуар курулду. Футбол саласын айлануучу коомдордо оңдоолуу агач ишелүү жарыктар коюлду. Трибуналар менен жуунуучу жайлардагы толугу менен жайланды. Урматтуу жетиштер, баарыңыздар айрыкча курулушчулар жакшы билесиздер, эскиди жаңылагандан көрө жаңыртылган абзалыраак жана жеңилирээк тартылды. Мына ошол жагдай ушул стадиондо туура келген. Бирок ошентсе дагы ошол кыйынчылыкка карабай, көз коркок, кол баатыр деп жаңылап бүтүлдү. Жаңы нөлдөн баштап салынган стадион болду десек дагы болот. Бул иштерге салым кошкон мамлекеттик мекемелерге, куруучуларыбызга, Кыргыз футбол биримдигине, анан албетте жакшы иштерге тартылган демөөрчүлөргө керек ыраазычылык билдирем.
ел үшін, оншылыққа шарт түзу үшін еңбектенген, тер төккен, қалың ұшқан мекендестерімізге алғыстар болсын. Ошентип, өлкөбүздө спортко өзгөчө футбол жаатында болуп жаткан инфратүрүндүк өзгөрүүлөр, стадиондорду, футбол оюнканаларын, спорттук базаларын кайрадан калыбына келтирүү иштери, жаңылар куруу иштери аябай чоң темпо менен жүрүп. Быйыл буюрса дагы 15 стадион бар. Анын ичинде Баткен, Нарын, Талас, Токмо жана шаһарлардагы ири стадиондордо калыбына келтирүү иштери кызуу жүрүп жатат. Бул иштердин бардыгы 2024-2034 жылдарда Кыргыз Республикасында футболду андан ары өнүктүрүү боюнча чаралар жөнүндө жана 2024-2034 жылдарда Кыргыз Республикасында футболду өнүктүрүүнүн улуттук программасын бекитүү жөнүндө жарыштардын алкагында ишке ашырылууда. Стадиондор демекчи баарыбызга белгилүү болгондой, Борбор калабызда дүйнөлүк стандарттарга жооп берүүчү чоң стадион курулуп жатат. Элдиги жылы анын да ачылышы болот. Анын сыйымдуулугу 51 000 орун болуп, Борбор Азия өлкөлөрүндө эң чоң стадион болот. 31 жылы өтөп турган футбол боюнча Азия чемпиондугун бизде өткөрөлү деп арыз берип, Кудай буйрса деп турабыз. Урматтуу караколдуктар, мынакей эми жаркыраган ынтымак стадионубузда жогорку деңгээлде футбол оюндарын өткөрүүгө толук жактырды. Бул стадион шаар тургундары жана келген меймандар үчүн маанилүү эс алуучу жана спорттук жайга айланды. Келген туристтер болобу, меймандар болобу, башыбызды бийик көтөрүп, стадионубузду сыймыктануу менен көрсөтө алабыз. Буюрса, бул стадионубуз өлкөбүздө, анын ичинде Каракол шаарыбызда кыргыз футболун өнүктүрүүдө өзүнүн чоң салымын кошот деп бекем ишеним менен айта алабыз. Эми бул жайдан спортко дингир жаштарын ашырып, ар кандай мелдештерге сыркат даярданып, саамды гана эмес, өлкөнү таанышкан чемпиондор чыгарына үмүт артабыз. Мындан кийин ынтымак стадиону бүгүнкү күндө футбол боюнча Кыргызстандын премьер-лигасында Каракол шаарын сатып көрсөтүп жаткан бар футбол клубунун жаңы бүйү болуп калат. Мындай стадион менен жаңы ийгиликтер жаралып, үйөрмандардын саны мындан дагы көп деп ишенем. Ал эми футболчуларга кызыктуу оюн, үйөрмандарга күйүп жанган эмоцияларды каалайм. Ар бирибиздин жүрөгүбүзгө үмүт жараткан ынтымак стадиону узак жылдар бою эл журтубузга кызмат кылсын, жаштарыбыз сергек, калкыбыз ынтымактуу болсун. Баарыбызга ынтымак стадионубуздун расмий аты менен